Assalamu alaikum, урматтуу Кыргызстан. Бүгүн назарыңыздарда кайрадан ЛТР коомдук телерадио компаниясынын негизги маселе долбоору өзүнүн павильонунда. Бүгүн сиздер менен менимче өтө кызык маекке күбө болобуз. Анткени мени студияга чакырган адам Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 20 жылдык чакан тарыхында, ошол тарыхтан балким чоң болсо болгондур, кичине эле орду жок. Каян ачабыз менен болуңуздар. Белгилүү пролетариаттын акыны Владимир Маяковскийдин бир ырсаптары бар. Биз Ленин десек партияны билебиз, партия десек Ленинди билебиз. Бүгүн Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында кыргыздын саясий ойгонуусу десе мен Азимбек Бекназаровду билем. Бүгүн конокто агабыз Азимбек. Салам алейкум. 20 жылдык тарых жөнүндө бир аз сүйлөшөлү, Азимбек Наркулович. Анын үстүнө сиз азыр такыр көрүнбөй калдыңыз. Саясий аренада 20 жылдык эгемендүүлүк тарыхындагы өтө активдүүлүк позициясында туруп, анан кийин бир кезде эле көрүнбөй калдыңыз. Эмне өзгөрдү? Же тарых кайрадан жазыла баштады же кандай? Ошол 20 жылдык тарыхтан кичине бир үзүмүн кийинки урпактарга, коомчулукка жазып коеюн деп азыр ушул чыгармачылыктын үстүндө туруп атам. Азыр ушу аябай саясий баталия, өзүңүз ойготкон саясий аң сезим күч ушунчалык чокусуна жеткен кезде ошол отуруп алдыңыз. Ушуну жазып коеюн деп. Дагы биз ошол саясий күрөштүн жыйынтыгы деп эсептейм. Биздин күрөштүн, биздин аракеттердин бир жагынан карап туруп ушунча президенттикке ушундай талапкерлер көп экенине сүйүнүп атам. Эгерде Бакиев акайып болгондо ушунча адам чыгат беле, чыкпайт беле, коркуп ошолордун кылычын чаап жүрөт беле. Бу дагы ошол инкылаптын бир жакшы жышаны экен. Коркпой эле чөнтөгүндө 10 тыйыны жогу да чыгып атат, бай да чыгып атат, бийликтегилер да чыгып атат, баары аралашып кетип атат да. Мен ойлойм ошол биз басып өтө турган жолдун багы бир белгиси, муну биз басып өтүшүбүз керек да. Азмеке мен экинчиси ушунда эми эл дагы ошол демократиясы башаламанды түшүнбөй бир өзү да бир мындай элибиз дагы бир жыйынтык чыгарып алат го деп үмүт кылып турам. Ушунда багы ат чуркаса эшек кошо чуркап тур дегендей бар го жанагы. Ошондой болбосун. Чуркап алсын эми ушунча. Сиз ушунча демократияны алып келип бердиңиз мени. Анан эл дагы көрсүн. Анан бизде мындай болуп калбады. Элге барып кыдырып барсаң эле канча акчасы бар экен, канча акча берет экен дегендер десе да болуп атат. Мүмкүн бир кыргыздын ушу 80ден ашык бир байлар да чыгып бир кичине элге көрүнүп алсынбы деген нерсе да болуп атат азыр. Берсин, анын эмнеси бар. Өзүнүн элине берет да. Мен бир чети сүйүндүм 83 адамды угуп. Сүйүндүм дегеним кандай? Бир аз ичим ооруду. 80 эле адам чыгабы экен депчи. Кыргызда оңдойм деген 80 эле адам барбы экен? Аз болот. Мындай эркиндикте бир 200-300 болсо, Американын тарыхында чымы жалганбы? Мен уктум ушундайды. 230 адам койгон учуру да болгон экен. 225 ушундай. Американын тарыхында биринчи эле күндөн баштап багы түз шайлоо эмес аларда. Косвенный же орусча айтканда кыйыр шайлоо болот. Электен өтүп анан түз шайлоого эки эле партиядан чыгып келет дайым эле. Тарыхында ошондой эле. Баштаганда ошондой көбүрөөк чыгат. Мисалы 4 жыл мурда аттанган ушул азыркы Хиллари Клинтон Демократ партиясынын 4 жыл мурда фаворити болчу. Марага жеткенде Обама кетип, ал артта калып калбады. Буларда ошондой шайлоо системасы биздикиндей эмес, таптакыр башкача. Азимбек, сиз мына саясатта чарчабадыңызбы? Түрүңүз чарчаганга окшобойт. Өзүңөр айтып аткандай, саясаттан чарчадым, анан саясаттан кеттим деген көп эле саясатчыларды көрүп жүрбөйсүңөрбү? Алда Америкага барып келет, анан кайда бир жылдан кийин келип калат. Же болбосо бир 2-3 ай жоголуп кетет, анан кайра сорок кетип баш чыгып калат. Айрыкча шайлоо учурларында пайда болуп калат. Жанагындай элдин башына кыйынчылык түшүп атканда жок. Алардын аты да, жыты да билинбейт. Анан шайлоо учурунда эле кыргыздын Путиндери пайда болот, Обамалар пайда болот, эр жүрөктөрү, баатырлары, көз ачык экономисттери пайда болуп кетет да. Ошондуктан мен мүмкүн бул шайлоо дебатындагы саясат аралашпай атканын бир себеби дагы
мүмкүн менин саясатым эместир бул. Неге? Сиз убактылуу өкмөттө турдуңуз болгондо дагы алдыңкы катарда турдуңуз. Мына азыркы реалдуулукта алып келген кишилердин бирисиз, туурабы? Бул кандай келечекте кандай түшүнүм берет, аны эми тарых айтат. Азыркы реалдуулуктун авторлорунун бирисиз. Анан кантип четке чыгып алдыңыз? Ошондуктан мен өткөндө элге кайрылып кичине пресс-конференция бергенде айтпадымбы? Мүмкүн ордум ушул байгеге кошо чуркабай, мүмкүн башка жерде ошол күлүккө түшкөндөрдү карап, ошолорду тартипке салып, ынтымакка салып, биримдикке салып, ошол жанагы байге жарыштын баягы эрежелерин бузбай деген жакта көбүрөөк мен ордум ошол жакта турабы деп атам да. Анткени ушул ат чабышкандарды анан элибизде бир бүткүл дүйнө карап турат. 2 жолу революция кылды. Парламенттик шайлоон өткөрүп алышты. Согуш болуп атканына карабай референдум кылып конституциясын кабыл алып алды бул эл, кыргыз эл деген эл экен. Эми ушул өткөл мезгилдин президентинин полномочиясын 1,5 жылга деп белгиледи эле. Бу да бүтүп атат. Президенттин кандай шайлаар экен деген дүйнө жүзүндө көп көздөр тиктеп турат да биздин кыргыз элин. Анан ошондуктан бизде да бир топ адамдар бар. Мен жалгыз эмесмин. Эмне биздин рол ошол жерде деп атабыз да. Биз ынтымакка чакырып, шайлоодо түз өткөрүп, ошол өзүбүздүн баштаган саясатыбызды аягына чейин адал шайлоо өткөрүп, мындан кийин ошо Кыргызстан баягы парламенттик шайлоодо эле ачык шайлоо жүргөндөй эле президенттик шайлоодо ошондой өткөрсөк, жанагындай бийлиги барлардын да ооздуктап, акчасы көбүндө ооздуктап, таза шайлоо болсун, ачык болсун, жеңип чык. Мына ушул жагынан көбүрөөк бир таасир этсекпи деген максат менен. Парламенттик шайлоону таза шайлоо деп мен айтпайм. Жаман көрбөйм. Ачык шайлоо. Ачык шайлоо. Таза эмес, бирок ачык шайлоо. Ачык шайлоо. Эми биринчи этапта ачык шайлоо өткөрүш бүткүл дүйнөдө ошол бизге окшогон мамлекеттерде ачык шайлоо жакшы. Анткени кимдин ким экенин билет, эл өзү баа берет. Азырбек, мынагу реалдуулуктун авторлорунун бири сиз деп атпаймынбы? Өзүңүз ушуга ичиңиз чыгабы азыркы акыбалга? Келечек жөнүндө айтпайбыз. Келечекте оңолуп кетет деген үмүттү айтпайбыз. Кимдир бирөө ушул оор жүктөрдү кимдир бирөөдүн мойнуна жүктөнүш керек, кимдир бирөө көтөрүш керек. Бардык мамлекеттердин тарыхында ошондой. Мүмкүн ушул жаш кыргыз мамлекеттин ушу 20 жылдык эгемендүүлүк алгандан бери кыргыз улутунун өзүбүзгө менталитетибизге жараша бир жолубузду таппай карайлап келатпайбызбы? Ошол үчүн 2 революция болуп атат да. Ошол үчүн 2 президентибиз качып кетти да. Эми дагы ушундай боло бербесин дегендей бир өз жолубузду тапсак, анан ушул оор убактарда бир болочок мамлекеттин, элдин жүгүн көтөрүп бир урпактарга бир кичине сабак болсок деген ниеттенген адамдар да көп да. Биз мисалы көбүрөөк ошол жагын карап атабыз. Ушул өткөл кестени өткөрүп койсок, мындан кийин таза шайлоо болсо, душманыңбы, жаман көргөнүңбү, уттубу кол берип ошону таанысак. Мисалы өткөн парламенттеги шайлоодо ошондой болду да. Мына бүгүн көптөр айтып атпайбы, кечээ эле Бакиевчилер келип калды. Эми эл шайласа келди да эмне кылалы? Биз убактылуу өкмөт ошондой убада бергенбиз элге. Ачык өткөрөбүз. Ким келсе, утуп келсе кол берип. Кандай келсе ошондой келсин. Ошого бийликти өткөрүп берип кетебиз. Кандай келсе ошондой келсин. Ким келсе. Акча берсе да мейли. Меники тиги деп. Да мейли. Ну, акча берди деп, эгерде сага акчаны берип атат, мага мынтип атат деп эч ким кайрылбаса, сен кантип айтасың? Сен кантип айтасың, сен акча алдың же акча бердиң деп. Колунан кармай албасаң. Айтылып атат, акча алыпсың десең жок алган жокмун дейт. Акча берип атасың десең жок бербейм. Демек, кандай болбосун, эгер эл ошо добушун берди, ал легитимдүү. Бул багы менин оюмча саясий эволюциялык өнүгүү да. Эгер күчкө салып, тартипке салып акча бергендерди кубабыз, кармайбыз дегенде кече күнү, анда биз убактылуу өкмөт административ ресурсту колдонуп атат. Бизди куугунтуктап атат деген өзү башка шайлоого даяр эмес деди. Чоң нерсе пайда болот эле да. Анан буларды өздөрү күн коргоп атат, мына буларды куугунтукка алып туруп камап атат деген нерсе болот эле. Ошондуктан биз жөн койдук. Пус ел өзү тандап алсын. Алабы, береби, бирок мыйзамдуу буспасын. Эгер оруп коюп көрүнүп колго кармалып калса жазалайлы. Караң, Азымбек Анаркулович. Сиз туура айтасыз. Бул саясий маданияттын иши. Балким чындап эле элибиз бир саясий маданиятка жетип, мындай карап, мына бала элди ойлойт экен. Мына баланы тим эле коелу деп
аңдап калар келечекте балким. Бирок шайлоону жолго коюу менен эле мамлекет өнүгүп кетеби. Адамзаты Экономикабыз башка экономиканын далилинде жүрсө, адамзатынын акыркы ошо мамлекетти башкаруунун саясатында иштелип чыккан рецепт ушул болуп атпайбы? Шайлоо. Андан башка жок. Ата бабадан мураска калтырып мамлекетти башкаралы десек, биз республика. жокпу же биз билбейбизби? Жок. Биз мына ошону Бакиевдер кылам деди да. Президенттик кеңешмен түзүп, аны президент аныктап, анан ошол президентке чейин, мураскоруна чейин аныктайт деди. Эл көтөрүлдү да кемне кылды. Биз мына монархиялык өлкөгө барабызбы деген нерсе болду. Ал эми башка дүйнө жүзүндө башка шайлоодон, тандап алуудан башка жол жок болуп турат. Эң калысы тандап алууда. Мыктысын эл тандап алсын. Ал журт башы. Ал эл башы. Бул башка рецепт жок бүгүн. Башка жок. Мен ушуну сурап атам. Жокпу же биз билбейбизби? Бүгүн жок. Бүгүн жок. Балким биз билбейбиз. Жок, бүгүн жок. Ошо шайлоону аябай идеалдуу акыбалга алып келип коелу. Ошону менен Кыргызстан өнүгүп кетеби? Эми биз экономика менен саясий режимди алмаштырбайлы да. Биз саясий режим жөнүндө айтып атабыз. Шайлоо экөө эри катындай да бирок. Шайлоо деген мамлекетти башкаруу органдары жөнүндө сөз болот. Ким мамлекетти башкарат? Рас ошол элдин довериясын алган киши анан сиз айткан нерсеге токтолот. Кантип элди башкарат? Кантип өндүрүштү жолго салат? Кантип элди жумуш менен камсыз кылат? Кантип социалдык проблемаларын чечет? Мына ошондо эл анын капчыгына карабай, чөнтөгүнө карабай, кайсы уруу экенине карабай, кайсы жердик экенине карабай, ошол программасына, ошол жанагы идеясына карап добуш берсе, мынагындай акыбал болбойт да. Бирок ошол маданиятка өтө албай атпайбызбы азыр? Мына караң, эми азыр точкасына келдик. Мен президенттикке коеюн. Сонун жазам. Технологдорду алып келип жаздырам, укмуш жакшы сөздөр менен платформаны жазып кое берем. Мейли укмуш экен деди, мени шайлап кое берди. Бирок кечирип коесуз, президент болгондон кийин мейли өкмөттү башкарайын, парламент аркылуу. Бирок мен аны өзгөртө албайм да баары бир. Айылда дыйкан кечке 120 сом иштесе, 120 сомдун 100 сомун мына экономикалык система алып коет. Эми аны мен өзгөртө албайм баары бир. Мисалы мен шайлоочумун. Сиз президенттин ролун ойлодуңуз азыр. Жаштырттыңыз, программаны сонун кылдыңыз, этап менен 5 баскыч, 40 ашуу, 5 ашуу, 6 ашуу жаздырдыңыз программаны. Мен шайлоочумун. Мен сиздин ошол программаңыз реалдуубу же утопиябы? Технология, саясий технология реалдуу кылып коет аны. Жок, реалдуу кыла албайт. Мен дыйканмын да. Бүгүн рыночный экономика. Менин ушу канча потенциалдуу 1 гектар жерим бар. Башка иштерсем жок. Бул менин менчигим. Жумушум жок. Мен ошо менен жумуштуу адам болуп таанылып калгам. Менин ошол 1 гектар жериме ошол президенттин канчалык таасири бар? Мына. Маселе ошондо болуп атат да. Ар бир шайлоочу мына ошолорду сезе билиш керек. Мына ушуну айтып атам. Мына ошондуктан укуктук жана саясий, маданият, таң сезим деген мындай жогорку жактан куюп ушундай деп өзүңүз айткандай технология менен куйган менен болбойт экен да. А практичный болсо элге көбүрөөк жетет. Мына караңыз Азимбек ака. Мен ушуну айтып атам да. Дыйкандын сиз айтып аткандай эртең ал жеринен канча пайда табат же жерин уттуруп коебу? Аны ойлонтурбай эле чырайлуу жазылган лозунгтар менен өтүп кетип атат. Ушуну биз шайлоо маданияты деп атабыз да. Ошондон эмне өзгөрөт дегеним ушул. Ошондуктан азыр эл өзгөрүлүптүр. Мен мисалы түштүк түндүктө кыдырдым. Президентке койсомбу, койбосомбу деп, бирок элдин пикирин билейинчи, байкайынчы деп мен базарга да бардым. Дыйкандарга да бардым, ооз ачырдым, эки жерде чоң-чоң Аксуда жетегибизде элди чогултуп. Анан бирок айттым, мен орозо учурунда силерди алдагым келбейт. Саясат кылып келген жокмун. Мен элдин пикирин билейин деп келдим. Мен билдим, бир нерсени түшүндүм. Элдин ошол саясий маданияты, шайлоого болгон мемеси оңолуп түзөлүп келатат. Көпчүлүгү мындай деп айтты: Азимбек, кимиң президент болсоң деле биздин казаныбызга суу куюп берет белең. Же огородубузга үрөн берет белеңер. Бир эле нерсени камсыз кылып бергилечи: тынччылыкты, элдин биримдигин, бүтүндүктү. Калганын биз өзүбүз багып алабыз, силерди кошо багабыз деген эл көбүрөөк экен. Көбүрөөк. Бул бийликтен үмүт кылбай калды деген эмеспи? Да.
бийлик 20 жылдан бери бийлик. Биз бир нерседен дагы арылышыбыз керек. Советтик бийликтен, коммунисттик баягы меме көз караштан алмабыш болду. Биз тутулушубуз керек. Тилекке каршы мен дагы советтик нанды жеп калгам. Көпчүлүгүбүз бизди президент багыш керек, өкмөт багыш керек деп отурбайбызбы? Өкмөт президент багыш үчүн мамлекет ошол бага турган акчаны кайдан алат? Ошол элден салык аркылуу алат да. Бүгүн ошол эл салык берип атпайбы? Ошол жерден алып берип атабы? Же мамлекетке бир нерсе төлөп атпайбы? Төлөп атабы? Бул жагында элде өз ойлош керек да. Мен мамлекеттен сурашым, мамлекетке эмне бердим? Мен мына салыктан качпай, наоборот, беришим керек экен да деп, ошол жагындагы ошол маданиятты өнүгүш керек да. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдө ал салыгын ай сайын төлөйт да, куу жүрүп төлөйт. Мамлекет уурдабайт ушундай. Туура, биз ошого кетип атабыз. Бир убакталарда да болгон. Басып өткөн, алардын тарагын карасаң, керек болсо көчөдөн, кородон, тоодон айдап кеткен күндөр болгон. Уурдаган күчтүүлөр. Демек бүгүн ошол менчиктин ээси, ошол жердин ээси, ошол заводдун ээси. Мамлекеттен үмүт кылбай. Мунагу кафе ресторандардын, тойканалардын ээлери мамлекет менен мыйзам чегинде сүйлөшө билүүнү үйрөнүш керек. Мамлекет муну кылыш керек, мен муну кылыш керек. Бир чиновник келсе эле, муну ала калда, мунуга светимди азайтып койчу дегенди токтотуш керек. Канча иштесе мен ушуну төлөйүн, сен мага тийишпе деп айтыш керек. Тийишсең, мен сени берем муну жака. Сен жоопкерчилигиң карайт. Бизде бир эле бийликте эмес, баягы 20 жылдын ушундай көбүрөөк көмүскөн нерселер пайда болуп калбадыбы? Мисалы 100 киловатт иштесе 50 деп жазып койчу, бул 50-өн экөөбүз бөлүп алабыз. Бул кечирип коюңуз, мамлекеттен өткөн нерсе элге. Чындап айтканда. Мен сурайын дегеним, жана эл, сиз айтып атпайсызбы, саясий аң сезими бир аз өсүптүр деп. Демек эл өзү түшүнүп атат экен, өзүнүн орду каякта. Күндө, да. Бийликтин орду кайсы? Сен мени бакпай эле кой. Да. Сен мени коргоп бер, өзүң ыдырап бизди бөлүп ийбе. Тартипти сактап бер. Мен ошого төлөп атам акчаны. Урлар дасайт жана чиновниктердин бизди меткенин кысканын койсун. Бул жакшы тенденция да, туурабы? Да, ошону айтып атам. Андай эмне койбодуңуз президентке? Жакшы нерсе кетип атат. Бирок ошону дагы ошол демократиянын ошол катаал жолдорун басып өтөлү. Дагы түшүнүү болсун. Ошол кечээинки менин уруум экен, менин жердешим экен деп ошодон алган 500 сомуң 5 эле саатта түшүп каларын билсин. Анан сен акча берип алган. Аны деле мындай алып атат да, эми ошол акчаны алып алайын. Ошону жок дегенде кур калгандан кийин ошону алып алайын деген болуп атпайбы? Бирок ошол барган киши эле кайра ал жөнүндө ойлонбой эле, мамлекеттин өнүгүүсү, элдин турмушу, өндүрүш жөнүндө ойлонбой эле кеткен акчасын толтуруп алыш маселеси 20 жылдан бери Кыргызстанда болуп атат да. Ошондуктан мамлекеттик бийликте бүгүн ишеним нөл болуп калбады. Нөл. Таптакыр мамлекеттик ошон үчүн 2 президент качты. 2 президент качып кетти, ушунусу түзүк эле деген кейиген эл барбы? Жок. Азыркы бийлик качып кетсе да кейиген эл болбойт. Анткени бийликтен эл эч нерсе албай калды да. Демек эл түшүнүп тур, бийликтен эчтеке албайт экенбиз. Да. Өзү рызкын Кудай берет экен. Да. Болду ушул. Эми эл демократия деген ошо элдик бийлик жүрө баштады. Эл ушинтип аң сезим эткенде уже келген чиновникте айтат. Сен кандай укугуң бар, мени текшергенге алып келчи берек, удостоверениңди алып кел. Кайдан келдиң? Мына закон боюнча мен сага мунуга гана жооп берем. Сен мага мунуу боюнча гана келип текшере аласың. Мына ошол заманга кетип атат азыр. Азымбек Анаркулович, демек идеология бар экен да бизде. Идеология эмес, ошол демократиянын, ошол жалпы адамзатынын өнүгүү идеологиясына биз кирдик. Не коммунисттик, не бир какой-то партиянын, же болбосо какой-то бир үй бүлөнүн идеологиясынан арылып атабыз. Эки үй бүлөнүн кандай болбосун бир идеология бар экен да бизде. Эки үй бүлөнүн идеологиясына калганбыз да биз. Көп эле адамдар, мисалы, айрыкча интеллигенттер деле, маданият кызматкерлери деле, ой, Бакиевдер күчөнүп кетти. Акаевдер мынтип алды, эми булар болду. Анан кыргыз элитасын түзөт экен. Эми булар отуруп калат экен деген сезимдер да пайда болгон. Бирок өкмөттөн качып кеткенден кийин эл сезе баштады. Элдик идеология күчтүү экен. Күч бизде экен. Биз өзүбүз катуу ынтымак, өзүбүздүн укугубузду билсек, нормальный мамлекет болот турбайбы деген ишеним күндөн күнгө арып келатат. Жанатан бери бир суроону бере албай кыйналып атам, сиз улап мынтип өтүп кетип атасыз. Эл ушундай жакшы тарбияланып келатыптыр, Азымбек Анаркулович. Эмнеге сиз президенттикке койбодуңуз? Мындай эл менен күндө койсо да болот да президенттикке.
Президенттикке койбогон көп себептери бар. Bir 3-4 себебин мен бүгүн айткым келбейт. Анткени мен антип айтып койсом, башка Мейли, бул шайлоого таасир тийбеген себебин айтыңыз. башка талапкерлерге ошол мени менен жүргөн, мени менен үзөңгүлөш жүргөндөргө таасир Азырбек Аркылович, менин көрсөтүүм протокол көрсөтүү эмес. Ошондуктан мен анын себептерин азырынча айтпай эле коеюн. Азыр шайлоодун абдан кызып турган убагы, көп себептери бар. Көп себептери бар. Бул өзүңүзгө байланышкан себептер. Өзүмө да байланыштуу, анан биздин элдин менталитетине да байланыштуу. Элдин психологиясындагы көрүп келдим да, кыдырып көрдүм. Сиз элдин алдында жооп бергенден качтыңызбы? Жоопкерчиликтен, эми Бектазаров жоопкерчиликтен эч убакта качпайт. Эл менен Ошол жолугушууга барганда моралдык, саясий кандайдыр бир көп себептер болду да. Өзүмдүн ички жан дүйнөм дагы ага жол берген жок. Сен азыр ушул тапта президент болом деп келбей эле койчу дегендей көбүрөөк менде бир ички жан дүйнөм ушинтип турду. Өткөн окуялар, башкалар деген көп себептер болду да, кантип эле сен эми келесиң деген. бул ары жоктук, мындай айтканда, саясий ары жоктук. Саясий ары жок эмес, былтыр эле ушундай болуп атпайт белеңер, былтыр эле кан төгүлүп атпайт беле, силер жол бербедиңер беле деген сөздөр болот да. Анан кеп президенттикте эмес, ар бир адам жанагындай өзүнүн ичинде да революция жүргүзүш керек. Негедир мага жан дүйнөм мага жол бере алган жок. Барып туруп эми президенттикке барганда эми туга айдалып берем, тоодо томкором деп жалындуу сүйлөп барыш керек да. Мен ошондой жалындуу сүйлөй аламбы? Мүмкүн ошол айылда 2-3 баласынан ажыраган үй бүлө бардыр деген нерсе дагы ушул Баламы таап берди деген нерселер дагы жан дүйнөмдө мындай жол берген жок. Ошондуктан президенттикке бул да себеп болду, башка да себеп болду. Мен мисалы барган жерде көпчүлүк айтып атат, канча акча берет экен, канчадан турат деген нерселер да болуп атат. Мындайча айтканда, менин жан дүйнөм, менин акыл эсим менен бүгүнкү ушул шайлоо дебатындагы атмосфера дал келген жок. Азырбек Аркылович, мен шайлоо жөнүндө сүйлөшпөйм. Себеби Кудай сактасын, бизди азыр бир нерсе деп коюштан. Жана сиз айттыңыз, бүгүн адамзат такыр башка нерсени билбейт дедиңиз. Мына ошол системадан башка. Өзү ойлоп чыккан башка системадан башканы билбейт дедиңиз. Демократия жөнүндө айтып атасыз да. Шайлоо жолу менен бийлик куралы. Эртең бир ушундай жигиттер келип саясатка. Такыр эч ким билбейм, бир жолду ушундай коюп койсо. Мунагу жол туура деп. Эл ошону колдоп кетсе, демократиянын талабы боюнча эл колдоп кетсе, ушуну кабыл ала алабызбы? Андайлар тарыхта көп эле болуп келген. Кыргыз эли да ошондой тарыхка кабылган. Өткөн советтик тарыхты карап көрсөк, коммунисттер ошентип 17-жылы ошентип бийликке келген. Мына мындай жашайсыңар, всё железный тартип. Эл кынып кетпей 70 жыл жашады. Мындайды баштан өткөргөн. Андан кийин тоже ошол жактан эле чечилип, мындай болот экен. СССР бир мамлекет, 15 мамлекетке болмойт экен, эгемендүүлүк деген болот экен, өзүңөр да алгыла, өзүңөр жашагыла. Ушундай болот экен деп койду. Тоже жашап көрдүк. Кече шайлоо пайлоо жок эле биз деле башты убактылуу өкмөт 3 ай башкарды. Айдай туруп. Мына айдарды дагы, мына биз алабыз 14 киши, жоопкерчиликти биз алабыз. Ушундай болуп жашайсыңар дедик. Конституциялык полеге киргиче декрет менен жашаттык. Узурпация, Текебаев айтмакчы. Декрет менен жашаттык. 3 ай декрет менен жашаштык. Пока 27-июнда элдик референдумда конституциялык полеге түшкөнгө чейин декрет менен жашадык. Андан кийин конституциялык полеге түшкөндөн кийин да конституциянын рамкасынан чыга алган жокпуз. Мына көптөр айтып атпайбы, убактылуу өкмөт мынча иштеди. Жок, убактылуу өкмөт 3 ай иштеди. Андан кийин конституциялык полеге түшүп, президент өткөн мезгилдин президенти пайда болду, техникалык өкмөт пайда болду. То есть конституциядагы көрсөткөн жоболордун негизинде мамлекет башкарылып турду. И шайлоо өткөрүлдү дагы, мына утуп келген партияларга бийликти өткөрүп берип миссиясын аткарды. Так что сиз айткан жанагындайды мындай деле базып өттүк. Бирок мен айткан нерсенин бир өзгөчөлүгү. Азырбек Аркылович. Эл буга чейин элдин атынан сүйлөп келишти. Ачыгын айтайлы. Элдин атынан сүйлөп келди. Эл аны кийин билип атты. Бакиевди койду. Булар келип алдыбы?
деп кийин анан элдин аң сезим кийин жетти. А мен айтып аткан нерседе эл өзү чындап эле демилгечи болуп туруп, болду. Биз мындай жашайбыз десе. Эл эч убакта антип айта албайт. Эл деген Неге? Эл деген масса. Бир күн болсо бир күн көз ачылышы мүмкүн да. Сиз экөөбүздүн дагы ушул жерде именно бийлик деген жерге келгенде эч убакта эки адам дагы аялы менен эркеги дагы бир пикирге келе албайт. Бийлик деген нерсе өзү ушундай нерсе. Байлык, бийлик деген эки нерсе эки адамды да үй бүлөндө бузуп турат. Элди бириктирген ой болушу мүмкүн эмес дейт. Жок, элди качан бириктирет? Элди ошол адамзатына жалпы коркунуч турулган согуш же бир кандайдыр нерсе болгондо эл биригет. Бардык нерсе. Сен ошо кандайдыр бир нерсе жөнүндө айттың да. Эми кыргыз азырда кээ бир адамдар айтат, ой, бизге бир эле киши керек, ошол эле моундай башкарып койсо болду дейт да. Бул эми сөз. Ага чыдабайт азыр, ага чыдабайт. Ошондой кылып эл жанагындай эркиндикти көрүп калды. Да, ошондой кылабыз деди да. Үй бүлө ошондой кылып эле башкарып коебуз деди. Эмне болду? Дүйнөлүк технократтар да келди, жанагы. Технологдорду. Эми ошолор келип туруп кыргыздардын психологиясы мындай экен деп туруп чайкап көрүштү нары бери. Эмне болду? Кошо качып жүрүшөт барды. Ошондой. Биринчиден Азимбек Анаркулович, мен чындап айтсам ичим ачышып атат. Эфир деген эфир, коштошууга туура келет. Менен сүйлөшүү. Сиз жанагы эми дасторкондун төрүндө отурган киши болсоңуз, биз босогодогу балдарыбыз да саясатта. Биз үчүн чоң сабак. Келип бергениңизге рахмат. Көп мындай бир маалымат алдым деп ойлойм. Телекөрүүчүлөр да пайдаланды деп ойлойм. Үй бүлөңүзгө тынчтык тилейм. Өзүңүзгө узун өмүр Аллах Таала берсин. Неберелериңиздин күнүн көрүңүз. Шыгылып, бүгүнкү реалдуулуктун автору гана болбостон, анын үзүрүн да көрүңүз. Рахмат. Мен менен чоң көрүлсө. Урматтуу Кыргызстан, бизге берилген убакыт ушу менен аягына чыкты. Биз Азимбек Анаркулович Бекназаров менен 20 жылдык эгемендүүлүк деген табактагы устукандар жөнүндө сүйлөштүк. Устукандаш тууралуу. Бул негизги маселе.